Алас, 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 арбаледен қалас. Норuz келді, алам болды аласал. Тоолорду да кулатчудай кылат ал. Эл жашарып, жер жашарып, күчтөнүп, сезимдерге тазалыгын таратар. Алас, 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 арбаледен қалас. Айдан аман, жылдан эсем бололу. Күлкү коштоп, күч кубатка тололу. Ырыскыны берсин бизге аянбай, ынтымакты берсин бизге оболу. Алас, 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 арбаледен қалас. Улууну сыйлап жетик бол, кичүүгө өмүр шерик бол. Аккан суунун шары бол, оорулууга дары бол. Катардан озгон эрен бол, көл түбүндөй терең бол. Сынай келсе кулак бол, мактай келсе керең бол. Пейлиңер кең болсун, адебиңер тең болсун. Алас, 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 арбаледен қалас. Алас, 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 арбаледен қалас. Гел Норuz келген жаз менен, жаңы жыл деген ат менен, береке толгон той болсун, бакытка балкып шат менен. Жыл тогошуп жерге сууга чөптөргө, жымыңдашып каректерге чөккөндө, жылдыз конгон ала тоонун койнуна санжыралуу Норuz келди көктөмдө. Норuz майрам өзүнчө бир керемет. Мына бүгүн күн менен түн теңелет. Таттуу уйкунун кучагынан ойгонуп, жеренебиз бир калыпта термелет. Арыбаңыздар, урматтуу телегөрүүчүлөр. Барыбыз New TV телеканалында Норuz 2019 майрамын жалпыбыз тосуп турган учурубуз. Кирип келген дагы бир жолу Норuz майрамыңыздар менен. Анда эмесе сиздер менен биргеликте аластатып алдык. Биздин актриса Альбина Имашева менен биргеликте Кыргызстандагы эң чоң боз үйдүн ичине кирип, ичин дагы аластап келели. Альбина эже өтүп берсеңиз. Ал эми биз болсо урматтуу телегөрүүчүлөр дал ушул жерде биздин жаштар менен улуттук оюндарды ойнотууну улантабыз. Андыктан эч кайда алыстабаңыздар. Ооба. Алдыда буйрса, мынакей биз азыр Супара этно комплексинде турабыз. Улуттук оюндар, аркан тартыш, таяк тартыш жана башка кызыктуу оюндар сиздерди күтүп турат. Андыктан эфирден алыстабай туруңуздар. Алас, 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 арбаледен қалас. Норuz келди, алам болду аласал. Тоолорду да кулатчудай кылат ал. Эл жашарып, жер жашарып, күчүнө, сезимдерге тазалыгын таратар. Алас, 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 арбаледен қалас. Бактыбызга барчылыктын жылы бол, жакшылыкка жарчылыктын жылы бол. Табылбаган арулукту тартуулап, жакшынакай көчмөндөрдүн ыры бол. Катардан озгон эрен бол, көл түбүндөй терең бол. Сынай келсе кулак бол, мактай келсе керең бол. Пейлиңер кең болсун балдарым. Алас, алас, алас. Анда эмес аластап алдык, майрамды баштап алдык буйруса. Кудай буйруса. Сизден адегенде эле мындай сурайлычы. Азыр театрдан сырткары сиздин жакын курбуңуз, жолдошуңуз болуп, бул арча болуп калды окшойт. Бардык жакшылыктарга барасыз, өзүңүздүн батаңызды бересиз, жакшы сөздөрүңүздү арнайсыз. Ал эми Норуздагы бата башка бир тойдогу баталардан айырмаланабы?
эмнеси менен айбалат? Эми Нооруз бул биздин күн менен түн тең эле турган бир адамдардын жан дүйнөсүнө, сезимдерине, деги эле адамдар эмес, биздин табиятыбызга мындай жашарта турган, бир нерсе алып келе турган аруу сезим го дейм. Ошонун негизинде бул аруу сезимдин аркасында айтыла турган тилектердин баары кабыл болот. Ушул тилектер кабыл болуш үчүн ар бир батабызды биз жан дүйнөбүздөн кандай тилек тилесек, кандай максат айтсак, кандай ой кылсак, кандай кыялдансак, ошол нерсенин баары бүгүн ушул Нооруз майрамында кабыл болот. Ошондуктан ар бир инсандарыбызга, ар бир адамдарыбызга, ар бир негиз эле адамзатына ар дайым бүгүн эле эмес, Нооруз күнү эле эмес, ар бир күндү биз Нооруз сыяктуудай кылып, ар бир тилегибизди аруу кылып, таза кылып, тилектерибизди ар дайым айтып турушубуз керек. Бул болсо өзүбүздүн жан дүйнөбүзгө да, өзүбүздүн тегерекчеттеги чөйрөлөрүбүзгө да кабыл болот деп ойлойм. Альбина эже, айтсаңыз, мисалы ушинтип көптөгөн майрамдарда, ушинтип азыр Бишкекте деле, Кыргызстандын баардык жеринде Нооруз майрамдалып турат да, анан ушундай жерлерде көрөбүз да сизди дайым. Анан үйдө Ноорузду майрамдайсыздарбы? Эми үйдөн албетте майрамдай албайбыз, анткени өзүбүздүн кесибибиз эл менен болгондон кийин сөзсүз түрдө эл менен майрамдап, анан үйгө барып кичинекей майрам кылсак болот, бирок ар дайым биз өзүбүз эл менен болобуз. Үйгө барып кичинекей баягы газ казанга сүмөлөк жасайбыз дейбиз. Түнү менен аралаштырып. Ал эми сиз мисалы аластап жаткан учурда аябай бир алас деп бир аябай сонун сөздөрдү айтып атпайсызбы? Мына ушул сөздөрдү кантип жаттадыңыз, каяктан алдыңыз деги эле ушунун мааниси эмнени түшүндүрөт? Бул биздин ата бабаларыбыздан калган, өзүбүздүн улуу инсандар жазган сөздөр. Бул нерсени сөзсүз түрдө жаттап, баягы аксакалдар бата бергенде өзүнүн бар батасы кандайдыр бир башка бир маанини түшүндүрүп, бата деген өзүнчө, тост деген өзүнчө болот эмеспи? Бизге де бата менен тосту алмаштырып, батага тосту аралаштырып салып атпайбызбы? Анын сыңарындай бата деген бул өзүнүн мааниси терең, түпкү мааниси маңыздуу нерсе болот эмеспи? Ошол нерсенин баарын биз жүрөгүбүздө кабыл алган үчүн биз ошону бата деп айтабыз. Анын сыңарындай бул сөздөрдүн баардыгын мен өзүмдүн жүрөгүмө жакын болгондугу үчүн жаттаган оңой эле болсо керек. Анткени бул жүрөктөн чыга турган сөздөр болгондон кийин ошол сөздү окуганда эле сөзсүз түрдө оозго келе турган сөздөр болгон үчүн жаттоо деле оңой болду. Ошондуктан ар дайым өзүмдүн жүрөгүмдөн, өзүмдүн кандайдыр бир кандай десем, бир өзүмдүн пейилимден чыккан сөздөр десем да болот. Анан баягы көпчүлүктүн арасында кээ бирде толкунданып кетип, айтып аткан сөзүңүздү унутуп калган учурлар, ошондой жагдайдан кантип чыгасыз? Андай жагдайлар көп эле болот. Андай жагдайлардан баягы бизде актерлук шеберчиликте импровизация деген жакшы нерсени үйрөтүп койгон экен. Ошол мезгилде импровизация кылып, баягы кырдаалдан чыгасыздар. Төкмө акындардан кем калбай өзүбүзчө сөз чыгара баштайбыз. Бирок мааниси жакшы, өзүбүзгө мындай келиштирип, ар бир нерсени улам ойлонуп, келиштирип, ырааты менен айтабыз да. Байкабай деле калышса керек. Ооба, байкабай деле калышат. Жакшы бир баталар айтылып атат деп ойлонуп. Ал эми Токтолот Абдымов атындагы Улуттук Кыргыз драма театрында кызмат кыласыздар. Ал жактагы жамаат өзүңүздөрчө мындай топтолуп, сүмөлөк жасап, бир шаам шөкөт кылып, балким Нооруздан кийинби же Ноорузга чейинби болобу ушундай майрамдаган учурлар? Биздин кесибибиз баягы ар дайым эл алдында болуп, ушундай майрамдарда болгонуна байланыштуу биз көп чогула албай калган учурлар болот. Бирок биз Ноорузга чейин же болбосо Нооруздан кийин ушинтип сүмөлөк кайнатып, биз дагы өзүбүздүн тилектерибизди айтып чогулабыз. Биздин жамаат өтө ынтымактуу. Ар дайым же Нооруз болбой калса деле ошо Нооруздун тегерек четинде биздин театр күнү белгилейбиз. Ошол театр күнүндө баардык майрамдарды 8 март, 23 февраль ушул эле Нооруз майрамын баарын бириктирип туруп бир өткөрөбүз. Албетте жамаатыбыз ушундай майрамдардан да кем калбайт.
Майрам дагы да болсо жакшы улансын дейли. Альбина Чоң эже, рахмат. сизге ырахчылык билдиребиз. Келип сонун бата айтып, мына ушул Ноорузду дагы бир шаңга бөлөп өттүңүз дейли. Деги эле бүгүн Норуз күнү мына ушинтип күн да чакчайып сонун тийип атат, элдин баарынын маанайы сонун. Сизге дагы ийгилик каалайбыз. Сиздерге да ийгилик каалайм. Жамаатыңыздар менен аман болуңуздар, ден соолукта болуңуздар. Ноорuz майрам сиздердин тилегиңиздерди кабыл кылсын. Бале, айтканыңыз келсин. Сизге дагы бир терең ыраазычылык билдиребиз. Майрамыңыз менен ал эми биз урматтуу көрүүчүлөр эфирибизди улантабыз. Бүгүн бизде майрамдык эфир. Бүгүн биз Норуз тосуп жатабыз. Андыктан биз менен бир болуп турсаңыздар, кызыктын баары алдыда. Бул жакта жигиттер ырдап чыккан экен. Кандайсыздар жигиттер? Ой, жигиттер. Майрамыңыздар менен. Рахмат. Assalomu alaykum. Маанай жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Ырдап аткан ырларыңыздан эле байкоого болот, маанай сонун экен. Таланттуу жигиттер аттарын айтып коелу. Каныбек, анан Туратбек. Булар экөөңүздөр бир баягы дуэт болуп ырдап аткан турбайсыздарбы? Биздин телекөрүүчүлөрдү куттуктап койсоңуздар болот. Норуз Алгач. Ооба. Бар кыргыз элинин кирип келген Норуз майрамыңыздар менен, жана сиздердин да Норуз майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Элибизде дайым тынчтык болсун, ийгилчилик орносун. Негизи ырчылар бул майрамды эл аралап кыдырып ырдап, ар кайсы майрамдарга барып, кайсыл жерде майрам өтүп атса ошол жерге барып ырдайт эмессиздерби? Бүгүн дагы күн ошентип башталды болуш керек, Ооба, биздики азыр ошо ырдап, анан сиздерге да келип ырдап кетели деп ошо келдик. Жакшы, кубанычтабыз. Анда кайсыл ырды ырдап бересиздер? Биз Турат экөөбүз ошо Асанкалай Керимбаев Булактагы кездешүү деген. Булактагы кездешүү. Эң сонун ыр, келиңиздер. Жактыган эмес. Чоң ырдайбыз, Ай тону алмасыман көп ойлор менде тону сезип калдым айнаймын сүйүмдө сен турган булакта сен турган булакта мен толуп сезип калдым айнаймын сүйүмдө сен олуп турган булакта сен олуп турган булакта мен толуп баракелде кол чабуулар. Эң сонун чыгарма булактагы кездешүү деп аталды. Анда жигиттер, мындан Норуз майрамы уланып кайка барасыңар дагы? Барчу жерлер көп болсо керек. Ооба, дагы барчу жерлер көп. Буюрса азыр ошо чакыруулар менен дагы барып ошо шаңды коюп
өзүбүздүн өнөрүбүздү тартылайбыз дагы буюрса. Жакшы, керемет. Бирөөңүздөр биздин баягы экинчи улуттук аспабыбызга айланып калган аккордеон, анан улуттук аспабыбыз комуз менен ушул өзүңүздөрдүн аспаптар тууралуу айтып берсеңиздер. Турарбек, кантип аккордеонду колуңузга кармап калдыңыз? Канча жыл болду? Кандай ырларды аткарып жүрөсүз? Рахмат. Мен ойнап баштаганыма ошо 3 жыл болуп калды. 3 жыл. Мектепте музыкадан сабак берген Манарбаев Мукаш агай деген агайыбыздан, музыкадан берген агайыбыздан үйрөнүп калдым. Азыркы учурда Бүбүсара Бешналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинде музыка кафедрасында азыркы учурда Билим алып атасыз. Билим алып атабыз. Эң соңу. Мына ушундай жакшылыктардан, тойлордон, майрамдык кечелерде силерсиз баягы майрам көрүшкө бөлүнбөй, шаңына чыкпайт. Андыктан ушул бүгүнкү күндүн дагы баягы бир мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, каражат табуу маселесин дагы бүгүн иштеп аткан болушуңар керек, Ошондойбу? Жакшы эле. Канча каражат табасыңар? Эми ар кандай болуп калат, чакыроолорго жараша болот да негизи. Мисалы, кээ бир жерлерге бекерден баштап, андан ары санап кетсе болот да. Рахматтан баштап, келиңиздер, анда эмесе биздин телекөрүүчүлөр үчүн дагы бир ушул телекөрүүчүлөрдүн рахматын угуп, анда эмесе дагы бир жакшы, жагымдуу чыгарма аткарып берсек. Жакшы эле көрөм. Жакшы эле көрөм. Биз сиздерди жакшы көрөбүз. Aşkında men çar bulut kaptav asmanda Çaçında sıla boyvot sen çatırda uhtap jatkanda Çatırda uhtap jatkanda men jakşı ele görüm özündü Tozun aşkanda men buz bulut kaptav asmanda Yüzüngü sıla boyvottun sen gözüde uhtap jatkanda Gözüde uhtap jatkanda men jakşı ele görüm özündü Tozun aşkanda men göz bulut kaptav asmanda Köpürdü sıla boyvottun sen Gölü uhtap jatkanda Gölü uhtap jatkanda men jakşı ele görüm özündü Jatkanda men jakşı ele görüm özündü Бара келдим. Барыңыздарды жакшы көрөбүз. Сонун чыгарма болду. Жигиттер, силерге чоң рахмат. Мындан ары дагы элдин кызматында жүрө бериңиздер. Эл улуу болуңуздар, эл ырчысы болуңуздар, ийгилик сиздерге. Эми сиздер дагы ушул кийинки баягы бара турчу жериңиздерге барат болушуңуздар керек. Жолдолайлы. Ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат сиздерге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ал эми биз болсо көрсөтүүбүздүн сапарын, майрамдык көрсөтүүбүздүн сапарын улантабыз. Азыркы учурда биз Супара этно комплексинде Норуз майрамын белгилеп жаткан учурубуз. Ушул эле учурда Манас айылында дагы Норуз майрамы шаңга бөлөнүп майрамдап жатышкан экен. Азыр биз кесиптешибиз Тахмина Кенжебек кызына сөз кезегин берели. Ал жактан дагы майрам кандай уланууда айтып берсин. Аны эмесе Тахмина, сөз сизде. Рахмат кесиптештер, биз Манас айылында майрамдык иш-чаранын үстүндөбүз. Ал эми бул жакта улуттук оюндун түрлөрү ойнолууда, андыктан биз менен болуңуздар. Hey bay Jakып балам сүйүнчү, бүгүн сенин багыңа арыстан тууган шери келди.
оң қолына қарақан, қармай түштің ерманас, сол қолына сары алтын, ұштай түштің ерманас. Ал эми бул жакта болсо кыздар ошо улуттук оюндардын түрлөрүн ойношууда. Негизи бул жерде тогуз коргол ойнолуп жаткан экен. Анда эмесе тогуз корголдун эрежеси менен бизге бул жерде ойноп жаткан кыздар түшүндүрүп өтсүн, Азыр биз тогуз коргол ойноп жатабыз. Тогуз корголдун максаты мен каршылаштын, бир таштын өзүмө утуп алыштын максатында азыр ойноп жатам. Ушундай. Окто, мели, ат. Өзүңүздөр көргөндөй, азыр боз үйдүн ичинде кыз оюндары болду. Улуттук, ал эми бул жерде болсо жаатуу жана ошондой эле аркан тартыш оюндары болуп жатат. Бошот кону кызат. Ал эми бул жерде аркан тартыш оюну жүрүп жатат. Аркан тартыш оюнунда күчтүүсү жеңсин. Биз дагы тартышабы? Жашыңарбы? Ооба. Ата-энелерге бактылуу, каарлыкты, бактылуу ата энеликти каалаймын. Эмки жылы ушул ушул күндөргө, ушул Ноорус майрамыбызга башыбыз эсен боорубуз бүтүн, эли журтубуз менен, тууган уругубуз менен, жалпы жамаатыбыз менен аман эсен жетели. Амин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул жерде Кыргыздын улуттук оюндарынын бири аркан тартыш оюну. Азыр Азирет экөөбүз эки командага бөлүндүк. Менин командам бул жакта, оң жакта Шумкар командасы. Бир узунчулукка бөлүп, Шумкар командасы. Ай, баракелде. Биздин болсо бул жакта күчтүү жигиттер жана сулуу кыздар менен биз өзүбүзчө бир команда болдук. Кыран командасы барсыздарбы? Үндөн эле байкабайсың, үндөн эле. Эми көрөбүз, Ооба, улуттук оюн аркан тартыш деп аткандан кийин бул жакта кары жашы дебей бардык адамдар ойносо болот. Аябай кызыктуу болот деген ойдо турабыз. Анда азыр биз эки четке өтүп командабызга дем күч берип туралы, жир. Азыр мен бул жактан тартып баштадык дегенде баштайбыз. Эрежесин бардык эле кыргыз билет болуш керек. Ана эмесе Кыран командасы даярбызбы? Даярбыз. Даярбыз. Катурак. Мен 1-2-3 деп санайм. 3 дегенде тартып баштайбыз, 1 2 2,5 катыр. Тамаша. 1 2 Шумкар! Шумкар командасы! Азаматсыңар! Молодцы! Биз жеңишке ишенимдүү болгонбуз. Буюрса Шумкар командасы жеңишке жетти. Сиз кыйын болуп аттыңыз эле, үндөн эле байкаңыздар деп. Азыр командалар орундар менен алмашышты. Экинчи раунд буюрса, Алдап кеттиңер. Азыр токтогула. Всё, токтодук. Камера даяр? Даярбы? Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, биринчи раундда биздин атаандаштарыбыз Ак Шумкар,
Шумкар командасы жеңишке ээ болду, бирок экинчи раундда биздин кыраандар жеңет деген ишеничте турабыз. Азыр кайрадан эле биздин 1-2-3 деп санаганда кайра баштайбыз, буюрса биз жеңебиз Акмарал азга. Көрөбүз. 1 2 3 кеттик. Шумкар. Азирет болбойт кошулган. Бул жерде көрүнчүлөр көп болсун, бул жерде Азирет кошулуп кетти. Алып баруучу кошулбаш керек болчу Азирет. Азыр 1-1. Кийинки раундга кезек беребиз. Кайра алмашып калат. Алмашамды. Ошол байка кошулуп кетти, жолсотмо. Эй, кең тартсаңар. Азирет, кошулба сен. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр 1-1 эсебинде эки команда тең бирден упай алышты. Азыр болсо чечүүчү баягы раунд десек болот, биздин эки команда тең даяр. Даярсыздарбы? Шумкар командасы ардайым даяр. Даярсыздар. Анда эмесе биздин чечүүчү раунд башталган турат. Кайрадан 1 2 3 кеттик. Шумкар! 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 Азаматы, бирок биринчи жеңиш биздики болчу. Силер аябай чычалап кеттиңер. Бул оюнда 3 раунд болду. Биринчи раундда Акмаралдын командасы утту, ал эми экинчи орунда биздин команда. Ал эми жыйынтыгында чечүүчү раундда ким утту? Биз. Кыраандар утту. Бирок биз капаланбайбыз. Алдыда дагы ушундай оюндар уланат. Андыктан Норуз майрамыңыздар менен барыңыздардын. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн майрам, бүгүн шаң, бүгүн албетте жакшы калуу тилектер, баталар айтылып, аны менен чогуу ырлар да кырдалат. Мына ушундай ачык асман алдында сиздер менен дагы да болсо жакшы маанайды тартуулаган кыргыз ырчылар арасында мыкты үндүн ээси десек болот, сулуусу десек болот, комузда кол ойноткон алдыңкылардын бири биздин сулуубуз Үмүтай Абдышева келип калды. Кош келиңиз Норуз майрамыңыз менен. Майрамыңыз менен дейли дегенде. Кош келдик, саламатсыздарбы? Майрамдык маанайыңыз кандай? Жакшыбы? Абдан сонун. Анда бүгүн мына ушул Норуз туурасында сөз кылабыз, жана бизге ырларды арнап бериңиз. Деги эле Норузду кандай майрамдайсыз? Жыл сайын эле эми биздики элге кызмат кылмай, элге кызмат кылуу менен бирге эле ушинтип өзүбүздүн шаңды көтөрүп, элге дагы жакшы маанай тартуулап, кыргыздын улуттук кийимдерин даңазалап, комузун даңазалап, ырын ырдап жүрөбүз. Ар бир радио телевиденияны кыдырмай, жарамасан айткандай эле Норузга дагы сүмөлөк жеп, сүмөлөк кайнатып, жакшы тилектерди айтып келебиз. Жакшы. Анда сиздин маанайыңызды ырыңыздан байкайлы. Комуз менен бир өзгөчө созолонто жалпы биздин телекөрүүчүлөргө бир ырыңызды арнап бериңиз, майрамда. Ачканда балбылдап, айды көрсөм сени көрүп кете берем жалдырап. Айдан табам келесиңби, айдан төшүп келесиңби, 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 келесиңби жан эргем, келесиңби деги сен. Айдан табам келесиңби, айдан төшүп келесиңби, 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 келесиңби жан эргем, келесиңби деги
кете берип кылчактап суудан табам келесиңби суудан чыгып келесиңби 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 жан эркем келесиңби дегисем суудан табам келесиңби суудан чыгып келесиңби 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 жан эркем келесиңби дегисем жылдыз болуп койнума күлүп келчи эркелечи колуң коюп мойнума жүрөк какшайт тыгылайын кара көзүм кагылайын ананайын жан эркем ананайын жан эркем жүрөк какшайт тыгылайын кара көзүм кагылайын ананайын жан эркем ананайын жан эркем келесиңби дегисен Бали. Баракелде. Эң сонун аткарып болду. Шунда ырдуккандан кийин келбей койгон жигит. Эмне кылып жүрөт экен Эмне ошол кылып жүрөт экен? Каякта жүрөт Мен экен? 3 жыл мурда айтканым бар эле да сүмөлүк кайнатып атчы. Ушул жаздан эмнени күтөсүз ушул Норустан десе. Ушул жазда менин сүйүүм келбесе, анда ушул жазга таарынам дедим эле да. Анан эмне болду? Анан ушул жазда келди. Андан келдиби? бери 3 жыл өттү, бирок 3 жыл күттүм. Бирок жанагы күтүп отуруп, анан өзүңүздүн эңсегениңизге жеттиңиз да. Ооба. Шашкан жоксуз, туурабы? Шашкан жокмун. Күткөндү- Баягы сабырдуу болгон кишиге эң жакшылары Келет экенби? Ооба. Анан быйылкы жаздан эмне күтүп атасыз? Быйылкы жаздан буюрса тукумдуулуу деген максат келип атат. Анан ага чейинкиси болсо албетте. Үйдөн жайнасак. Сиз кичине кезиңизде Норус майрамын кандай сезилчү эле сизге? Ошону айтып бериңизчи. Кичинекей кезимде деле ушундай шан шөкөттө жүрчүмүн, өзүм шаңкылдап эле ошо аралап эле айыл десе ат койгон кыз болчумун, ошондо эле. Анан кичинекей балдар менен биргеликте эле жолук салмай, актери көктери кушуларды ойноп эле чоңдордун ырдагандарына суктанып, ошентип эле жүрчүбүз. Ошондо эле кичинекей кезимде чачым беш көкүлөрүп алып, кыргыз көйнөктөрдү кийчүмүн тыпып. Ошол аябай сонун болчу. Азыр деле ошонун сынынан кете элек болгону жыл сайын өнүгүп, жыл сайын кооз, жыл сайын шаңдоо өтүп бара жатат. Сүмүрүк аралаштырып атканда тилектериңизди айтасызбы? Ооба, албетте. Ошо биздики кече мурда күнү эле башталды. Ошо менен бирге ар бир казандын башына барып, ар кандай тилектеримди айтып атам. Тилектер көп да. Мисалы өзүңүз ушундай кыргыздын кийимин кийип күнүгө даңазалап жүргөн кыздардын бири ушул Үмүтай да. Анан Норус майрамына деп өзгөчө бир камдаган көйнөгүңүздү кийип келдиңиз болуш керек. Ооба, бул муну мен былтыр кышында эле камдап койгом, атайын Нютивинин Норус майрамына кийип барайын деп. Атайын ошо жазында гүлдөр чыгып, жер жайнап, кулпуруп калат эмеспи? Анан атайын ошо сайманын ордуна ушу гүлдөрдү шөкөттөп түшүргөм да. Сонун экен, аябай сонун жараштыр сизге дагы. Жаздын гүлүндөй эле ашып Мага калыптыр. шөкүлөсү жактым. Өзүнчө бир башкача сонун экен, мондай борпоюп турат экен, башкалардан айырмаланып турат экен. Канча сом болот мына ушуну буйрутма кылып, тапшырык кылып? Муну көпчүлүгү арзан ойлошот. Эми бул жөн эле үкү да, жөн эле желбирип турган нерсе да деп. Анан айырмасы кымбатыраак кичине. Анан менин бир бөлөм бар болчу. Анан 9-классымда бир конкурска катышып, анан көргөнү келип атпай, анан кийин сахнадан түшкөндөн кийин жана сен антеннаң кыйшайып калган болчу деп атпай. Анан ошондон тартып бул үкүнү биз антенна деп тергеп алганбыз да, анан кыйшайып калса эле антеннаң чөтө тартпай баштады деп элечи. Анан азыр да сиз ошентип айтып атпайсызбы? Муну Ал эми атайын жасашат да? Атайын
муну деген Айнура деген эжеден алгам. Мурда болсо ушул негизи эле тебетейлерди, баш кийимди ушу Гүлзат Байзакова деген эжеден кеңешин сурап, ошо каяктан алабыз. Ошо алчубыз да. Анан кийинчерээк ушу башка үкү жасаган бир эжеге туш болдум. Аябай сонун жасайт. Ал эми колумузду баалоого мүмкүн эмес, Кыргыздын эң баалуу улуттук аспаптарынын бирин көтөрүп келип отурасыз, ырдап бердиңиз. Азыр дагы деле ырдаткыбыз келип атат сизди. Анткени биздин көрүүчүлөрүбүз дагы Ноорус деп бир бизди баары күтүп көрүп, бай кандай сонун кийинип алышкан деп көрүп атышат. Эми ырдаталы сизди. Ооба. Дагы бир чыгарма болсун. Кыргыз көсү деген чыгарма. Жарыкабай, таңгабай, айда барсам музыканын күлөрү. Кантип турам толкунданып, ырдабай, 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 кантип турам толкунданып, ырдабай. Күнү токтун албай кетемин, уксам күнү аязманга жетемин. Өзүм көрбөс, өзгөрүлбөс махабат. Уксам күнү толкунданып кетемин. Жалын жаштын кырдалы, кыргыз көзү махабаттын жыргалы. Кыргыз көзү картайганды жашарткан. Кыргыз көзү өмүрүмдүн жыргалы, жыргалы, жыргалы. Кыргыз көзү өмүрүмдүн жыргалы, жыргалы, жыргалы. Кыргыз көзү махабаттын жыргалы. Үмүтай Абдышева болду. Ооба, Жумамедин Шералиев атындагы сыйлыктын ээси Суйкайган сулуу пери Үмүтай Абдышева сиздерге жагымдуу маанай тартуулады деген ишеничтебиз. Ал эми кесиптеш биз Үмүтай менен коштошолу. Себеби дегенде алдыда дагы бир кызыктар күтүп турат биздин телекөрүүчүлөрдү. Үмүтай дагы бир жерге Ноорузга шашып жаткан экен, ошол жака барып дагы майрамды сонун улантыңыз дейли. Ыраазычылык билдиребиз сизге Ноорус майрамыңыз менен. Майрамды жаштасыңыз. Бирге болсун. Биз азыр Супара этно комплексиндебиз. Бул жерде дагы Ноорус майрамынын шаңы. Ал эми аталган жаз майрамы Кыргызстандын жерлеринде белгиленип, аны менен катар Бишкек шаарындагы мектептердин биринде бул жаз майрамын окуучулар өзгөчө кубануу менен жана улуттук оюндар менен тосуп алышкан. Сурайман элимде токчулук, молчулук болсун ылайым, жылдан эсин будай арка саман көрдүм. Күн менен түн тогошкон 21 мартты Ноорус же жаңы күн деп кылымдар бою белгилеп келебиз. Миңдеген жылдар өтсө да бул майрамдын формасы менен маңызы болгондой сакталып, чыныгы элдик майрам бойдон калууда. Кийинки муунга калтыруу же жаштарыбызга улуттук каада салтты үйрөтүү максатында номер 51 мектеп гимназиясы Ноорус майрамын белгилешүүдө. Топташ, тогуз коргол, кыргыз күрөш, аркан тартыш өңдүү бир топ улуттук оюндар ойнолуп, дүр-дүйүм тамактар жасалып келинген. Белгилей кетчү нерсе бул жерде өспүрүмдөр жасап келип, сатыга койгон даамдардан түшкөн каражат кайрымдуулукка жумшалаарын мектеп мүдүрү айтып өттү.
бүгүн биздин 51 мектеп гимназияда Ноорузга карата иш-чара болуп атат. Бул жерде ата-энелер, балдар, мугалимдер, калоочулардын бардыгы катышып, кыргыздын бүт улуттук оюндарын, тамак аштарын, анан сүмөлөк баштадык. Балдар өздөрү жасап, борсокту баштады, козу союп. Бүгүн биз Ноорус майрамына карата бул бияка көрсөтмө даярдадык. Бул көрсөтмөдө турган нерселердин баары арзан баада. Анан жана бул көрсөтмөдө чыккан каражаттардын баары кайрымдуулукка жумшалат. Ооба, жагып атат. Бул жакта азыр жарма бышырып атат, кайнатып атат, сүмөлөк неме кылып атат. Азыр тиги жакта кой союп атат. Şu көктөм келди, элибизге тынччылык, токчулук, береке пейиз, балдарыбыз оорубастан жакшы билим алсын. Ушуларга таалим берген эжекелерибиз, мектебибиздин жетекчиси жана келген конокторго дагы жакшы ниет тилеп бата кылып коелу. Амин. Бата берип мал союлуп, казанга май коюп, борсок бышырылып, Айтор майрам өз нугунда өткөрүлүп жаткан кезде. Норуз накта элдик майрам болгондуктан анын өзөгүн элдин байыртадан бери келаткан салт санаасы, үрп адаты, оюн тамашасы түзгөн. Бүгүн дагы мектеп окуучулары үчүн өзгөчө майрамдык кече болуп жатканын көрүүгө болот. Мира Абдылдаева, Улан Сатыкулов, New TV таң маанай берүүсү үчүн. Аны эмесе урматтуу теле көрүүчүлөр, мына ошентип Супара этно комплексинде бизде Сармерден башталган турат. Ооба. Балаларыбыздан калган кыз жигиттин оюну Сармерден оюн баштаган турабыз. Мына ачык асман алдындагы биздин жигиттерибиз менен кыздарыбыз тааныштырып коелу. Бул жетинин бири кызыр деп аттарындагы жетиген деп коюшкан экен. Жетиген тобу бул жакта биздин. Бали колчоболор болсун, кош келдиңиздер. Мына ушул жигиттерден кем калбай бүгүн сиздерге жооп айта турган биздин ай чырайлуу эң сонун сулуу кыздарыбыз келип калды. Ак Маржан тобу. Баракалла, Маржан тобу колчоболорун эмесе. Жигиттер эми оюнду баштаардан алдын мына ушул кыздарыбыздын 40 чачуулуу деп кыздарыбызды сыйлап илгертеден ушул кыздарыбызды улуктап келебиз. Андыктан кыздарыбыздан баштабайлыбы? Ооба, негизи кыргыздарда багы жигиттерди көбүрөөк сыйлашкан эмеспи? Бирок эми ушул жерден кыздардын чачын улук деп сыйлап койгонулар үчүн ыраазычылык билдирип, кыздар биз баштайлыбы? Ооба, анда эмесе Сармерден оюнубузду биз шаңдуу чыгарма менен баштап алалы. Жигит ай деген чыгарма болсун сиздерге. Кеттик анда. Су алчу булагым бар жигитай, айдын нуру төгүлгөн турагым бар жигитай. Акыбачы курбеке, нагым бар жигитай, жигитай. Акыбачы курбеке, нагым бар жигитay.
Буладан су алчу булагым бар жигитай Күндү нуру төгүлгөн курагым бар жигитай Күйүк чыгыр бекер Нагым бар жигитай Жигитай Күйүк чыгыр бекер Нагым бар жигитай Жигитай Ары бери өткөндө көз салбачы жигитай Ар күн үйлө кат жазып сөз салбачы жигитай Арзыганың бар чыгар Кеч калбачы жигитай Жигитай Арзыганың бар чыгар Кеч калбачы жигитай Жигитай Бул жерден эми жигиттер кандай жооп берет болду экен бизге аябай кызык болду. Биздин сулууларга биздин жигиттердин да жообу бар. Биздин жооп даяр сразу эле. Ылгабайт деп махабат туура айтат элимай ырдагандыр бизчелик Раймалы бегим айнат. Кыздардын ырына жооп кылып биз дагы жаркыраган жаздын күнүндө жарыгым деген саматка берели андаш. Айелең жарық асманда Ашылап көркіңе басқанда Жарығың маға тигенсіз Ой, жарқ етіп қашың қаққанда Жарқ етіп ағашыңа қаққанда Сенсің ғо менің ардағым Сезімге бүлік салбағым Секетім айтшы не қылам Ой, сен үшін бүтпейт арманым Сен үшін бүтпейт арманым Жарығым саған үрменен Жазамын іште дартымды Түйшікті жүрім бұқ болып Дүйнөдө деги барсың бұң Дүйнөдө дегілі барсың бұң Түйшікті жүрім бұқ болып Dünödö degi varsın mı? Dünödö degile varsın mı? Dünödö degi varsın mı? Dünödö degile varsın mı? Oy taşodo degile varsın mı? O Bişkek'te degile varsın mı? Азаматсыздар. Барбыз. Ушул жерде суйкайып отурушат да биздин сулуулар. Анда дароо эле жооп берет окшойбуз биз. Ооба, биз анда сиздердин чыгармаңыздарга Агын суу деген жакшынакай чыгарма берели. Кабыл алып коюңуздар. Кабыл алабыз, келиңиздер. Tursan o çalçında Akşam kara gelibi gonçermez Az aylanıp oy bencirem Ançalga katun gibi ol çermez Oy Gögün suğa tursan o çalçında Göşüm kara gelibi gonçermez Göv aylanıp oy bencirem Gövele da katun gibi ol çermez
Ey gündüz bira koyçum ki tınçım yok Karımın deysin o caş durum Ey kanday bira cansın ki tınçım yok Ey kanday bira cansın ki Ey barakelda Karımın deysin o caş durum Kanday bira cansın ki tınçım yok Kanday bira cansın ki şuruçum yok Bale bu жерде жакшыраак кол чаппасаңар болбой калды окшойт ай. Кол чабыш керек бул жерде. Кол чабуулар болсун. Тынчыңар жок деп атпайбызбы? Телекөрүүчүлөр биз Супара этно комплексинде ушундай кыз жигиттин оюну Сармерден деп биздин ата-бабаларыбыздан калган мурасты ушундай жакшы оюнду ойноп жаткан учурубуз. Ооба да. Азыр жигиттерге бир жооп берчү. Мынакей кыздардын экирина биз та экири менен тең эпирди. Жооп кылып келин орус деген чыгарманы жалпы ушул кыргыз элине арнайт. Бардык биздин көрүүчүлөрүбүздү дагы Нооруз майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Geldim Noruz çağırıp, bayram güzü çalınıp, gelin gütep seni sağınıp. Bugün bayram elinde, börekten çekilir, ak dilekten bata verilir. Alat alat alat, harbaleden alat, canınızı geldi. Eskirizim getir, Allah salat salat, harbaleden salat, yedarıldım kömür, gelin ayrılsın, Allah salat salat, harbaleden salat, aydanamam bozuldu, yolurdan esen çıkalı, alat, alat. Hey böyle! Şandanım, elim ırdak şandasın, dileğini umup kandasın. Öpkün gütkün Noruz'un, şanla şattık koşulsun, bir çıkar gün doğmuşsun. Bugün bayram gelince, ömür pençeriyle, ak dilekten vata vergilir. Allah salat salat, harbaleden kalat, yanlıcı geldi, eskici geldi. Allah salat salat, harbaleden kalat, aydanamın buludu, çırdan esen çıkalı. Allah salat salat, harbaleden kalat, yanıldım kökçü, gelin ayrı sütçü. Alat, 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 oy alat. Бане, азаматсыздар. Мына ошентип Нооруз майрамында белгилеп жаткан учурубуз, жалпы бизди көрүп аткан көрүүчүлөрүбүздү дагы Нооруз майрамы менен чын жүрөктөн куттуктап өтөлү. Деги эле ата-бабабыздан калган улуттук оюндар мына ушул жерде ойнолуп, кыз жигит Сармердени жүрүп жаткан учур. Ооба, мынакей биздин кыздарыбыз менен жигиттерибиз өзлөрүнүн өнөрлөрүн тартуулашты. Таланттуу жигиттерден куралган жетиген тобуна да ыраазычылык билдирели. Ошондой эле суйкайган сулуу кыздарыбыз, таланттуу кыздарыбыз, өнөрлүү кыздарыбыз Маржан тобуна ыраазычылык билдирели жигиттер. Азаматсыздар. Аны эмесе азыр биргеликте бир жалпы көрүүчүлөрүбүз үчүн дагы, жалпы кыргыз эли үчүн дагы сонун чыгарма аткарып койсок кандай дейсиздер? Келиңиздер, анда кыздар менен биргеликте ынтымакта берер айлемичи? Кечки айтыш өрбөйлү, Анда кыздар, жигиттер, кошулабыз. Кайсыл чыгарманы аткарабыз? Помидордон кеттик, кел жигиттер кел кыздар. Кеттик. Болбой калды эмне? Irdamak bizim saldığımız, ırız su ırız kaldığımız, ırdavay karcaşımız,
Кыздар менен чыкканда кыз балкыбыз жигиттерге кыздар келип көңүл ачабыз бүгүн кечти шаңдантып кызыгына батабыз кыздар келип көңүл ачабыз бүгүн кечти шаңдантып кызыгына батабыз Kırgız gelimi, Akalpak kırgız elimi, Irak'a talı Irak'a olup getiniz, Elbis'te kızlar gelip kömür açalım, Bugün geçti şandantıp kızığına batalım, Elbis'te kızlar gelip kömür açalım, Bugün geçti şandantıp kızığına batalım. Geçti şanlantıp kızına batalım, kızına batalım. Бали, азаматсыздар, коочоолор болсун. Мына ушул суйкаган сулуу кыздарыбыз менен коңур үндүү биздин жигиттер колубузда комуз ойнотуп жана ушундай эле аккордеондун коштоосунда эң сонун чыгармаларды аткарып беришти. Ооба. Биз сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Маржан тобу жана Жетиген тобу. Ошондой эле биздин кыргыз калкыбызды көрүп жаткан телекөрүүчүлөрүбүздү дагы бир жолу Нооруз майрамыңыздар менен. Бүгүн Нооруз майрамында ак дасторкон жайылып, анын үстүнө кыргыздын улуттук тамак аштары коюлуп, элдерге тартууланат. Ал эми ушул кыргыздын улуттук тамак аштары тууралуу кийинки сюжетте кесиптешибиз айтып берет. Бул жерде кыргыздын байыртадан келе жаткан даамдары коюлган. Ал убакта азыркыдай заманбап техника, ыңгайлуу шарттар болбогонуна карабай, ата-бабаларыбыз сактоонун өзгөчө ыкмаларын колдонушуп, эч кандай химиялык кошулмасыз, калорияга бай тамактарды жасап келишкен. Кыргызда унутулуп кеткен тамактарды бүгүн жасап келдик. Биринчи тамагым келдемиян. Бул тамактар жылкынын этинен, уйдун этинен, топосунун этинен жасатылат. Сүртүтүлүп, озолондун уругу себилген чөп менен кургатылып, сүзүтүлөт. Андан кийин анан ушундай тамак кадимкидей эле шорпа кылып бышырып, майдалап, туурап, үстүнө деген чүчүк коюлуп келдемиян деген тамагыбыз. Эски нарын, ак дөбө, кыймажан тамактарын кааласаңыздар шорпо менен ичүүгө да болот. Тамакка табитиңиз тартпай жаткан мезгилде апаларыбыз дан жана сүт азыктары менен даярдалган тамактардын түрүн жасашкан. Ал бир четинен табитиңизди ачса, экинчиден организмдин тазалануусуна жардам берет. Сүзмө же айран кошкон. Кошуп анан кийин жанагы адамдар ичине сууктап, састымолоп калган учурда ушундай кордо тамакты ичиришкенде аппетити жок кезде аппетити ачылып, ушундай жакшы эме берген да. Менин колумдагы нан сызык нан деп айтылат. Сызыкты жөн ыргытып ийбей, анын дагы аябай даамдуу организмге керек экенин түшүнүп, ушу нанды мореки кадимкидей нанга жуулган камырга бышыраарда ошо сызыктын бетине шыбап, анан ушуну бышырган. Морек сызык нан деп айтылат. Бул болсо эң күчтүү себеби деген малдын майына бышырылып сызык нан берилген, бул адам ток кармайт. Жана ал кезде ата-бабаларыбыз деген көп тияк бияка кеткенде ушу нандарды салып алып, курсагы ток жүргөн, ачкан эмес. Нооруз майрамынын шаңы албетте күч сынашкан оюндарда. Бул жерде биздин талаада азыр таяк тартыш оюну болуп жаткан учур. Ооба. Мынакей өзүбүз биз жакында барып көрөлү. Ооба, таанышалы. Таанышалы, таяк тартыш кандай болот? Ассаламу алейкум. Саламатсызбы, майрамыңыздар менен. Рахмат. Сер дагы. Бул жерде ушул таяк тартыш спорттун түрү боюнча машыгып жаткан экенсиздер. Анда эмесе ушул спорттун түрү боюнча сиз өзүңүз айтып бербейсизби? Эрежелерин кандай болот?
Балким экөөбүз көрсөтүп берсек деле болот азыр. Ооба. Негизи бул таяк тартыш оюну 13-жылдан бери Кыргызстанга келген, бирок терең тарыхын карап көрсөк, бул кыргыздын эле оюну болуп кеткен. Тери тартып жүрүп, отура алып ошол жерден күч сынай калып деп камчыны кармап тартыша калчу экен кыргыз балдары. Анан ошол ыкмалар ушу калып калганда таяк тартыш болуп, азыр спорт катары колдонуп жүрөбүз. Ошо олимпийский спортко кирелек, бирок эми ошого аракет кылып атабыз. Келиңиз анда ушу машыктыруучу катары мага бир баягы өзүнүн приемдорун, ыкмаларын көрсөтүп бербейсизби? Ооба, кыздар уруксат бериңиздер. Сиздер менен бул жакта биз маек кылып туралы, келиңиздер. Ушул таяк менен эле бир эле таякты экөөбүз тартышабыз. Мындай биринчи ушул ортодо турган досканы, мына досканы көрүп атасыңар да. Ушуну эки бут менен тебебиз. Бутубуз могу 1 метрлик сызыктан өтүп кетпеш керек. Бул жакта белгиси бар. Белгиси бар, эки белгиси бар. Анан эки бутту өйдө каратып, чыпалактарын өйдө каратып отурушубуз керек. Анан кармаганда да өзүнүн ыкмасы бар. Могу ортодогу сызыктын 1 сантиметр ортого кармайм десең, ортосуна ошо жеткирбей 1 сантиметр кармаш керек. Четтеги кармаган киши бир колуң ушинтип көрсөтүп бергенден кийин, мен кармагандан кийин сен кармаганды өзүңө ылайыктуу болуп кармап аласың экинчи болуп. Тартышка келгенде, мисалы таякты чыканактар түз болуш керек. Кол негизи эле түз болуп туруш керек. Анан көбүнчө далы бели иштейт. Далга. Бир аз өтө эле эңкейип албастан мындай бир аз белди түздүп алышкан керек. Анан минтип алсаң өзүңө да ыңгайлуу болбойт, кол менен тартып каласың. Анткени күчүң баары кетип калат тартыкча. Ошон үчүн бүт дене менен тартып, бут менен түртүп, ушинтип тартыш керек. Сезип атат окшойсуз, кичине эмесин. Күчтүү экенсиз өзү негизи. Анан мынтип кармаганда таякты кичине эңкейип туруп, уже даярдан болуш керек. Ортого сызыкка келгенден кийин эрежеси боюнча даярдан анан тарт деген команда берилет. Даярдан тартканда уже башталат. Эки спортсмен оңго жылат, солго жылат, айырмасы жок. Же болбосо түз эле өзүнө тартат. Таякты тартып алып, же болбосо арт жакта отурган спортсменди бери тартып алса, утуш сиздики болот. Утуш ошо кишиники болот. Эми тартышып кичине көрсөңүз. Тартышып көрөлү, анда эмесе. Күчтү сынап көрөлү. Кое туруңуз. Мен даяр эмесмин азыр. Бир аз даярданып алайын. Даярдан мен кичине арыраак берейин сизге. Сиз айткан ыкмалар боюнча. Арткараак кичине тартасыз. Даярдан тарт дегенде кетесиз. Вот, ошо туура кылып атасыз, эңкейип. Эми дененин мындай бир жагын тартасыз. Кичине оорураак. Чындыгында эми баягы сиз спорт чебери болгондуктан. Күчтүү экенсиз чындыгында. Анан өзүнүн ыкмалары менен тартса утуп алса болчу да эле экен. Ооба, бул ыкмаларга салып, мисалы балдар тартышып атканда күчү бар балдар келет, абдан көп эле күчтүү балдар. Анан алар түп-түз отуруп алып тартышат. Мына мисалы, мынтип эле түп-түз тартышат. Ошонткенде ыкмасын билген балдар кичине эле бир шаг оңго кылса мынтип бала оң жакка ооп кетет. Тең салмактуулукту жоготкондо эле утулат турбайсың. Ыкмадан да, конечно, балдар көп тренировка кылат. Негизи эле таяк тартыштын тренировкалары абдан оор. Мен штангадан деле анчалык оор эмелерди көргөн эмесмин, но көбүнчө ошол таяк тартышта абдан көпкө чейин тренировка кылат, оор вестер менен иштешет балдар. Бирок эми жаратылыштан дагы балдар бар. Анча-мынча келип, күчтүү балдар бар. Ошолор мындай даярдап ыкмасын билгизип койсоң, күчтүү балдар ошо таяк тартышка даяр болот. Таяк тартышты жалаң баягы жигиттер, мырзалар гана тартышпастан, айымдар аралык турнирлер болуп турат турбайбы? Ооба, бизде мына көчмөндөргө киргизди. Международный деп коет эми, эл аралык депчи. Ошол эл аралыктын арасында ошол таяк тартыш азыр жакшы белгилүү болуп кетти көчмөндөрдүн оюну болуп. Ошо көчмөндөр көп мамлекеттен келет. Бул жолу 40тан ашык мамлекет келип, ошол 31 мамлекет катышып кетти. Жакшы, анда Эрмек байке жакшылап эрежесин, ыкмаларын айтып берди окшойт. Анда ушул таяк тартыш оюну боюнча көптөгөн ийгиликтерди багындырган Элиза жана Ажар өздөрүнөн сурап көрсөк, бул таяк тартыш оюнуна, спорт түрүнө кантип келип калдыңыз? Элиза айым, сиз айтып бериңизчи. 2016-жылы көчмөндөр оюнуна тандоо туру болгон, ошондо келгем. Негизи өзүм күрөштө машыгам, күрөш боюнча. Буга чейин күрөштө машыгып жүрсүз? Күрөш боюнча машыгып жүрчүмүн. Ошо 2016-жылы көчмөндөр оюнуна тандоо туруп, ошондо тиги эме кылгам да. Күрөш тартышып, биринчи месттен алып, анан ошондон кийин уланта баштадым. Сизчи, Ажар?
Мен да спорттун күрөш түрү менен машыкчумун. Анан Элиза эжелерди көрүп, ошо Элиза эже менен келип калган болчумун. Жакшы. Эми бул жерде күчтүүлүк керек экенин баарыбыз билдик, аябай күчтүү болуш керек физикалык жактан. Анан дагы башка эмнелер керек болот бул оюнда ушундай ийгиликке жетиш үчүн? Бул таяк тартыштын өзүнүн техникалары бар. Ошол техникаларын дайыма кылып жүрүш керек, дайыма көнүгүүлөрдү кайталап туруш керек. Анан ошондо болот. Анан физикалык жактан дагы өзүнчө темирлер менен машыгабыз. Туура айтты. Азыр мен бирек тартып көргөндөн кийин эле бая өзүм сездим да, бул жакта биринчиден күч керек экен, кара күч керек экен. Экинчиден амал-көйлүк керек экен. Амал-көйлүк менен ыкмаларга салып утуп кетсе болот экен. Азыр бул жакта биздин кыздарыбыз даяр турат экен, тартыштырып көрбөйлүбү анда? Азыр кичине ыкмаларына салып көрсөтүп, бул жакта биздин теле көрүүчүлөрүбүзгө дагы аябай кызык болуп жаткан болуш керек. Кыздар кандай тартышат болду экен депчи, келиңиз. Кел отургула. Команда берилет, отургула деп. Эки тараптагы спортчу отургандан кийин бул таякты мына кызыл тарабына берем. Кызыл тарабы ичинен кармайбы, тышынан кармайбы өзү көрсөтүп туруп, анан берет. Ошондо тышкы тарабында кармагандан кийин ички тарап тандап алат. Кандай кармаш керек? Бир колун өйдө каратат алаканын, бир колун ылдый каратат, алаканын кармайт. Ошондо эки спортсмен даяр болгондон кийин таякты ортого келтирип алабыз. Ортого келтирип алгандан кийин команда берилет, даярдан деп, биринчи команда даярдан деп, анан тарт деген команда берет. Тарт деген команда бергенде ушул жерде билинет спортсмендин кимиси машыгып жүргөнү, анан кимиси быстрый деп коет го, мындай ылдамдыгы күчтүүрөөк, ким жайраак ылдамдыкка иштеген, күчкө иштеген, ошонусу билинип калат. Ушуну тартышып келгенде мындай даярдан тарт деп шилтем бергенде уже эки спортчу тартыша баштайт. Мына азыр башталды. Эки спортчу мына көрүнүп атат, экөө тең. Ары бери бутта тартса болот турбайбы? Бирок мына Элиза айымга жеңиш буйрду окшойт, билген опыттуу спортсмен, ушул көчмөндөр тажрыйбасы абдан көп. Көчмөндөр оюнунун бир жолу анан чемпионат болгон бизде, ошо чемпионаттардын биринчи орундарды алып жүргөн кыз да. Ошон үчүн өзүңөр көрүп атасыңар, эми жаңы баштап аткан кыздар менен оорураак болуп калат. Тартышкан ошо жаңы. Ушул таяк тартыш федерациясына кыздардын келүүсү көппү, азбы, кандай болот? Азыр кыздар бизде көп. Мырзалардан кем калышпайт турбайбы анда? Бишкек шаарын өткөргөндө биринчилигин 200дөн ашык бала катышты. 210 бу 220 баладай катышты. Ошолордун арасында эми жарымына жетип калдык кыздардын саны. Эң сонун, анда ушул спорт түрү Кыргызстанда дагы өнүгө беришин каалайбыз. Эрмек мырза, сизге чоң рахмат. Ажар жана Элиза айым менен биз буюрса таяк тартыш оюнундагы көрсөтүп бердик окшойт. Буюрса Олимпиадалык оюндардын катарына кирсин дейли. Рахмат. Силерге да чоң рахмат. Спорт кыргыз спортун өнүктүрүп өстүрө бериңиздер. Сиздерге да ийгилик. Буюрса ушул спорттун түрү боюнча Кыргызстанды көптөгөн багы эл аралык деңгээлде дүйнөгө таанытып жүрө бериңиздерге биз тилектешпиз. Сиздерге тойдун да оюну болуп кетет ошон үчүн. Тойлордо да оюну болот, Эң сонун. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу теле көрүүчүлөр, кампабыз данга толсун, дастарконубуз нанга, майга, сүткө, этке толсун дейле. Норус 2019-жыл жалпы кыргыз калкына, кыргыз элине ырыс кылуу, берекелүү жылдардан болсун дейли. Дал ушул жылы ар бирибиз жалаң гана жакшы жаңылыктарды угалы. Ооба, дал ушул жылы элибизде тынччылык, береке, молчулук кут орносын деп, дагы бир жолу Норус майрамыңыздар менен жүргүлөйм, ойнойлойм.